Салам радиосунда жаңылыктар. Баткенден салам. Эфирде жаңылыктар, микрофонда Исабек Максутов. Баткендин акими Тажикстандын Исфара районунун башчысы менен жолугушту. Жолугушууда чек арадагы кырдаалды туруктуу кармоо максатында макулдашылган аймактарда эки тараптуу курулуш иштерин, түрдүү аракеттерди болтурбоо жана алдын алуу, ирригациялык, чарбалык жана күндөлүк жашоодо болуп жаткан маселелер туурасында сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Ошондой эле эки элди түрдүү провокациялык чакырыктар калтырбоо маселелери каралып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен чек аралаш аймактарда эки тараптуу туруктуулукту сактоо жактары сүйлөшүлдү, деп билдирет райондук бийликтен. Баткенде аткезчилик менен күрөшүү боюнча окутуу өттү. Баткенде укук коргоо органдарынын кызматкерлери арасында аткезчиликке каршы күрөшүү боюнча семинар өттү. Бул туурасында башкы прокуратурадан кабарлашты. Окутуу укук коргоо органдарынын аткезчилик багытындагы билим деңгээлин, практикалык жөндөмүн өркүндөтүү жана кылмыш иштерин тергөө сапатын жогорулатуу максатында өткөрүлдү. Семинарда экономикалык контрабанда түрүндөгү кылмыштардын бетин ачуунун, тергөөнүн өзгөчөлүктөрү, укук бузуулар жөнүндө кодексинде аткезчиликке карата каралган чаралар, анын кесепеттери жана башка темалар каралды. Кызылкаяда 75 тургун социалдык контракт түздү. Кызылкая шаарынын 75 тургуну социалдык контракттын каражатын алды. Бул тууралуу шаардык бийликтен билдиришти. Ага ылайык 2024-жылга шаар аймагы үчүн социалдык контракт түзүүгө 75 квота бөлүнгөн. Социалдык контракт түзгөн тургундардын 31 мал чарбачылыгы боюнча, 16сы соода сатык, 16сы такси кызматы, 8 тигүүчүлүк тармагында иш алып бармай болушкан. Мындан сырткары кондитер иши, сулуулук салону, ширетүү иштери жана бала бакча ачуу тармактары боюнча бирден тургун 100 000 сом мөлчөмүндө каражат алышты. Сиздер Салам медиасы тарабынан даярдалган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Саламыңыз түз болсун.